17 окуучум алтын сертификат алды буга чейин. Баштадыңбы корктуңбу баштабаа деп. Эмне үчүн кээ бир окуучулар босого балдан өтпөй калат? Баламды шаарга жөнөтүшүм керек же бир окутуу борборуна жөнөтүшүм керек. Биздикилер эмне акысын бирөөгө бериш керек, төлөш керек. Мисалы 70-80% үйдөн китеп таппайсыз. Сапатка эмес санга иштеп калган учурлар көп эле. Тапшырма аткарбай келсе башка жакта билбейм. Мисалы мен 700 жолу 1000 жолу жаздыртам. Сен доктор болосуң деп аны кичинекейинен баштап психологический манипуляция кылып баштайт. Анан жыйырты десе эле биз баягы математика менен кыргыз тилди элестетип алат да. Репетиторсуз же болбосо ушул жыйыртыга даярдоочу курстарсыз жогорку балл, жогорку упай алуу мүмкүнбү? Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда Жалын подкасты жана кызматыңыздарда мен Индира Жээнбековамын. Бүгүнкү подкастыбыздын коногу коомдук ишмер Арыш фондунун негиздөөчүсү жана ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоочу жогорку деңгээлдеги адис, мыкты тилчи Нуркалый Масалбеков мырза болмокчу. Саламатсызбы, Нуркалый мырза? Саламатчылык. Сизди куттуу төрүбүздөн көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз жана алтындай болгон убактыңызды бөлүп, келип берип олтурганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз Нуркалый мырза менен биргеликте ушул жалпы республикалык тестирлөөгө эффективдүү даярдануунун жолдору, андан тышкары ушул ийгиликке жетүүнүн сырлары, жаштардын билимге болгон мамилеси жөнүндө алдыда баарлашмакчыбыз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Анда сөз башынан болсун. Нуркалый мырза, алгач эле өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Биринчиден чоң рахмат чакыруңуздарга. Менин аты жөнүм Масалбеков Нуркалый. Азыр белгилегендей эле ушул 7 жылдан бери билим берүү тармагында иш алып барып келебиз. 7 жылдын ичинде ушул жалпы жыйырты тармагында адис катары иштеп келебиз. 17 окуучум алтын сертификат алды буга чейин. Андан тышкары бизде мугалимдерди баягы кесибин жогорулатуучу курстарды өтүп келебиз. Мугалимдер үчүн, мектеп жетекчилери үчүн ушул билим берүү тармагында кызмат өтүп келүүбүз. Сонун. Анда ушул билим берүү тармагына кантип аралашып калдыңыз эле агай? Негизи эле алгачкы кадамдарыңыз кандай болду эле? Ошол боюнча кеп козгосоңуз. Албетте эң башы эле келип баягы кесип тандоого келип такалат. Мектеп учурунда баардыгыбыздын эле баягы каалаган кесибибиз өзгөчө 10-11 класста түйшөлт өткөн маселе мына ушул нерсе деп ойлойм. Анан 10 класста окуп жайында бизде бир мүмкүнчүлүк болду. Түркия мамлекетинин Стамбул шаарына барып, ошол жакта жайкы окутуудан өтүү, тил курсуна баруу. Анан 10 классты бүткөндөн кийин жайында ошол жакка барып, ошол жактан окуп калдык. Түрк тили жана адабияты бөлүмүн жайкы 3 айлык мектебин. Анан Стамбулда окуп жүргөнүбүздө ошол жактан көбүрөөк таасир алдым десем да болот. Баягы кесипке шыктанууда ага чейин көбүнчөсү медицина тармагына баргым келчү, кээ бирде туруп, кээ бирде мугалим болгум келет. Анан бир эле маалда бир канча бир кесипти кесиптин ээси болгум келет го. Анан тандоо аябай кыйынга турду. Анан ал жактан келгенден кийин Кабар агенттигинде Султан Жумагулов деген раматылык журналистика боюнча агайыбыз, күчтүү агайыбыз бар эле. Ошол агайдан жыйыны болуп калды. Анан ошол жакка барып катышып калдым. Анан ошол жакка барып катышсам, ошол агай бир жакшы сөздү айтты да. Эң оболу кесип бул журналистика деди да. Анан эмнеге десем, журналист деген бул баардык кесиптин ээлери менен кызматташтыкта болгон жалгыз кесип бул журналист деди да. Мисалы сен эртең мугалимден инчерип алып атсаң, мугалимдин деңгээлине түшүшүң керек болот. Же болбосо мисалы доктурдан маектеше турган болсоң, анын саясатчы менен саясаттын тематикасын изилдешиң керек болот. Баардык кесипти камтыган бул журналист деди. Анан ошол жерден эмнегедир өзүм ичимен сезим келдиби, жыйынтык чыгарып, мен толук кандуу журналист болом деп чечтим. Анан ошол күндөн баштап ага чейин эле 8 класстан баштап Бишкек шаарында классташ деген гезит бар болчу. Ошол жакка кирип, ошол жакта баягы рубрикаларды, макала жазып, иш алып барып жүргөм. Ошонун өркүндөтүп, анан ушу журналистика тармагына келдим да, кесип тандоодо. Анан эң кызыгы мугалим болосуңбу деп көп мугалимдикке шыкташчы, наоборот, кел мугалим бол деп. Анан мен болсо наоборот мугалим болбойм дечим да. Тескерисинче жок, мен мугалим болбойм, мен деген журналист болуп чыгам. Анан биринчи курста окуп жүргөнүбүздө эл аралык Кувейт университетинде окудум журналистика бөлүмүндө. Анан жогорку кеңеште баягы иш алып барып калдык журналистика тармагы басма сөз кызматында. Анан тажрыйба алып жүрүп, анан бизди ошол бир окутуу борбору чакырып, өзүм 18 жашымда кайра балдарды ушу жыйырты тармагына даярдоо боюнчачы жогорку балл алыпсыз, келип биз менен чогуу кызматташта иш алып барыңыз деп. Анан мугалимдикти көрөйүн деп ошол багыттан келип иш алып барып баштап калдым да. Анан эң кызыгы башында иштеп баштаганда мен баягы баардык эле Кыргызстандын баардыгынын билим сапатын Бишкектегидей эле көрүшкөм да. Анткени мен өзүм Бишкекте окугам.
Анан баардыгы эле Кыргызстанда ушундай эле билим сапаты деп эле баягы мектептеги мүмкүнчүлүктөр ошондой деп жүрүп, анан 2020-жылы мени ошо аймакка чакырып калышты. Тагыраагы аймакка олимпиада, райондук олимпиадада кыргыз тил бөлүмүндө төрагасы катары барып комиссия болуу максатында. Анан барып ошол жерден кыргыз тилчи мугалимдер менен баарлашып отуруп, баягы мектептердеги билим сапатынын, ошол эле маалдагы баягы кандай көйгөйлөр болорун ошондо жон тери менен сездим десем болот да. Анан 2020-жылы анан баягы көбүнчөсү эле баягы биз билебиз, тестке даярданып баштаганда бала шаарга келип кетишет да. Анан жеринен барып окутуу деп, анан 2020-жылы билим кербени деген долбоор ачып, 6 жылдан бери ушул жерлерде жеринен балдарды окутууну колго алдык да. Анан биринчи жылы барып эң башында бергенде аябай таң калдым, себеп дегенде балдардын ушунчалык билимге болгон дилгирлиги, бирок ошол эле маалда баягы мүмкүнчүлүктүн жок болгондугун. Баардык бала көрсө Бишкекке келе албайт экен да. Баардык балада ошол мүмкүнчүлүк жок экен. 30 баланын баарын алып келе албайт экенбиз. Андан көрө бизден барганыбыз мугалимдер бар ыңгайлуу деп, анан ошо менен мугалимдик кесипке болуп кеттик. Анан 7 жылдан бери ушул мугалимдик кесип менен бар таап, нан таап иштеп жүргөн чагыбыз. Сонун. Кандай бир суроолорума сонун жооп ала алдым десем болот. Анан ушул сурагым келгени агай, ушул көп жылдан бери жаштар менен иштешип келе жатат экенсиз. Анан ушул биздин бүгүнкү күндө жаштарды, кыргыз жаштарын кандай баалайсыз? Кыргыз жаштарын бизде мисалы биздин баягы окуучулук кезибизде мисалы ушул эле фонддорго келип, ушул эле Манас университетине дебаттарга келип жүрчүбүз. Анан ошондо келечек жаштардын колунда дечи да. Анан десе бизге ошол маалда бир мындай башкача бир дагы биз келечек узакта депчи. Анан мен айтат элем, биздин курак мисалы азыркы жаштардан келечек уже ушул адамдардын колунда да азыркы таптачы. Анан биздин жаштарыбыз баягы эң мыкты жолдо баратат десем болот. Ошол эле маалда эмнеге дегенде баягы мурункудай эмес, китепке кызыгуулар абдан арбан. Мисалы жаштар арасында демилгелүү жаштар аябай көп. Мисалы долбоорлор менен иш алып барган жаштарыбыз көп. Сыртта мисалы канчалаган ийгиликтер кечип аткан, олимпиадада мисалга турган болсок, билим жаатында олимпиадада дагы жогорку орундарга жеткен биздин жаштарыбыз көп. Ошон үчүн мен жаштарды айтат элем, тескерисинче биздин жаштарыбыз бүгүнкү күндө баягы кыргызча сөз бар го, көз тийбесин дейт го, ошондой болуп баягы алдыга жылып аткан учурда, мисалы идеяларга бай мисалга ала турган болсокчу. Анан ошонусу менен мен наоборот жаштардан бүгүнкү күндө баягы жоопкерчилиги жогорулап баратат десем болот да. Балким бул замандын талабы болушу мүмкүн. Анткени заман бизден ошол нерсени талап кылып атат да. Мисалы мурун 4 жылда алган көндүмдү биз азыр 2 жылда, 1 жылдын ичинде алып чыгышыбыз керек болгон көндүмдөр болуп атат да. Анын баарын кантип алып чыгабыз? Анын баарын алып чыгышыбыз үчүн биз дагы келип такала турган нерсе дагы ыкчамдыкка өтүшүбүз керек болот. Ал эми ушул агай негизи ушул жашоодо бир топ ийгиликтерге жетишкен агай катары сизди тааныйм. Анан ушул жашоодогу негизги принциптериңиз кандай, же болбосо сизди ушул ийгиликке жетелеген кайсы сапаттарыңыз болду? Эми ар кимдики ар кандай баягы сапаттары болот дейт го. Анан биз 7-класста окуп жүргөндө Бишкек мамлекеттик университетинде лидер жаштар клубу деген ачылган. Анан ошол жака барып баягы катышып калдык. Анан бүт студенттер да ал жактачы, мен 7-классмын. Анан бул жака Манаска келип дебат ойнойбуз, иш-чараларды өткөрөбүз, ошентип жүрдүк. Анан ошол жактан бизде бир агайыбыз айтчы, баштадыңбы коркпо, корктуңбу баштаба деген сөздү көп айтчы да бизгечи. Анан ошол сөздү өзүмө лозунг катары кабыл алгам. Анан темирдей тартип бар жерде алтындай жыйынтык болот деп баягы өзүбүздү кээ бир учурда камчылоого туура келет. Анан камчылоо дегенибизде мисалы көкпеттик деп коет го. Көкпеттик десе бизде баягы өжөрлүк да. Анан өжөрлүктөн дагы көкпеттик көбүрөөк деп ойлойм да. Анткени көкпеттикти көбүбүз баягы терс формада кабыл алабыз да. Көкпет десе эле баягы бир нерсени өзүнүкүн жат деген бербеген деп. Жок, максат койдум го, ошол максатка жетүү үчүн дагы ошол нерсеге баягы кандай жол болбосо да аракет кылышыбыз керек экен да. Ошондо бир жакшы жыйынтыкка жете алат экенбиз. Ал эми ушул көрөрман күткөн, мен күткөн учур десем болот. Жалпы республикалык тестирлөө боюнча алдыда кеп калалы. Негизи эле жалпы республикалык тестирлөө кандай форматта өтөт? Негизи эле ЖРТ деген эмне, ага кантип туура даярдануу керек? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизи эле бүгүнкү күндө коомдо эки ажырым пайда болуп атат да бүгүнкү күндөчү. ЖРТ маселесине келе турган болсок, азыр кээ бир жаштарыбыз болобу, кээ бир мугалимдер мен таң калтырган нерсеси бул жалпы республикалык тестирлөө бул оор процесс, буну деген тапшырыш өтө оор, буну деген жоюшубуз керек деген сунуштарды айткан мугалимдерибиз бар. Мен айтат элем, бул платформа аябай жакшы платформа. 24 жыл болду, 2002-жылдан бери бул платформада иш алып барып келатабыз. Жалпы республикалык Кыргызстанчы жалпы республикалык тестирлөөнүн өзгөчөлүгү бул бардык балага бирдей мүмкүнчүлүк берет. Бул жогорку окуу жайга өтө ала турган
турган эң жөндөмдүү абитуриентте тандоо болуп эсептелинет да. Мм. Анан ЖРТ десе эле биз баягы математика менен кыргыз тилди элестетип алат да, баардыгы ошол бөлүмдө. Жок, бул жерде физиканы бала билиш керек болот. Ошол эле маалда мисалы атомдук химияны билиш керек болот, биологияны билиш, комплекстүү билимин баалай турган нерсе. Мунун эң дагы бир жакшы жери мисалы 22 жылда 24 жылдан бери ЦОМО билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору өткөрүп келет тестти. Бул борборго дагы биз терең ыраазычылык айтсак болот. Себеби бул коррупцияга жол бербегендиги, ошонун тесттин таза өткөндүгүсү мисалы ала турган болсок, бай кедей деп бөлүнбөгөндүгү, мисалы адамдарды ден соолугуна карата, динине карата, өңүнө карата бөлбөй, баардыгына тең укуктуулукту берип, тең мүмкүнчүлүктү бергендегиси. Эгерде сенин билим кудуретиң жете турган болсо, сен тестти тапшырып, Кыргызстандагы жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатат мисалы. Алтын сертификат алган окуучулардын арасында ишенесизби? Мисалы жалаң эле бир жеке менчик мектепте окуган эмес, орто мектепте окуп дагы алтын сертификатка жеткен окуучуларыбыз көп. Жогорку баллдарды алган окуучулар көп да. Анан айтайын деген нерсебиз, биз массалык түрдө айтып атпайлыбы? Эмнеден болуп атат күнөөбүз? Күнөө бул жерде балдарыбыздын, ошол эле маалда мектеп программасындагы мугалимдерден болобу, айрым ата-энелерден болобу, баланы билимге, илимге кызыктыра албагандын көйгөйүн биз ЖРТдан келип издеп аткан болушубуз мүмкүн да. Тескерисинче биз аны жок кылышыбыз керек. Мисалы биздин доорубузда, биздин доорубузда биз көргөн жокпуз. Бирок сиздер уксаңыз керек, ата-энеден, мисалы үйдөгүлөрдөн мурун окууга өткөн кандай татаал болгондугун жана кандай адам ресурстары пайдалангандыгынчы. Эгерде деген мисалы баланын баягы билим сапаты билими жогору болуп туруп эле, бирок турмуш тиричинде шарты жок болсо, ал бала окуй албай калган. Бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк жок да. Баардыгы тапшырууга мүмкүнчүлүгү бар. Демек, менин жеке өзүмдүн көз карашымда ЖРТ тармагын биз дагы өркүндөтүп, албетте бизде баягы сунуш иретинде айта турган маселелер бар. Мына ошолорду жоюп, кемчиликтер боло турган болсо, бирок өзөгүн кармап калышыбыз керек. Бул 24 жылдан бери бизге далилдүү эле түшүнүк болду деп ойлойм. Эми ушул агай репетиторсуз же болбосо ошол ЖРТга даярдоочу курстарсыз жогорку балл, жогорку упай алуу мүмкүнбү? Мүмкүн. Мен азыр угуп аткан кээ бир окурмандарыбыз, угармандарыбыз айтышы мүмкүн. Өзү ЖРТга даярдап жүрүп, анан ушул нерсени айтканы деп. Бирок мен дайыма окуучуларга айтам. Азыр өзү да мындай болуп кетти да, азыркы тил менен алганда трендке айланып кетти. Эмне деген трендке айланды? Каникул болгон сайын бала Бишкекке келип даярданыш керек деген бир мээсине кыттай бир нерсени куюп алган да. Өзү даярданбайт. Ошол бир өзүнүн оюнда январь, ноябрды күтөт, ноябрда каникул болгондо келип Бишкекке 10 күн жүрсө эле буга чуда да баарын мээсине салып коет. Кайра кетти, кайра январды күтөт, январда келет, мартта келет, майда келет. Анан бүттү, осону мен даярмын деп. Жок, даярдык ал нерсе эмес. Даярдык деген бул күнүмдүк ар бир күнү 10 мүнөттөн 5 мүнөттөн даярдыкты көрүү. Мына даярдык деп ошону санасак болот. Бул ошол эле маалда баланын китеп окуусу, сөз байлыгынын өсүшү, ошол эле маалда дүйнө таанымынын кенен болушу, бизден ЖРТ ушул нерсени талап кылат. Логикасынын өрчүшү. Логиканы кантип өстүрөт? Логиканы Бишкек шаарына келип эле площадьты көрүп коюу менен же Манас кинотеатрына барып кино көрүү менен же коллектив менен оюн ойноо менен биздин баланын логикасы алда канча өспөйт. Баланын логикасын өстүрүш үчүн бала тынымсыз билим алыш керек болот. Ата-эненин дагы миссиясы ушул болуп калды да, азыркы таптачы. Эмне деп баламды шаарга жөнөтүшүм керек, же бир окутуу борборуна жөнөтүшүм керек. Мен албетте мен бул нерсени айтсам, тескерисинче мага клиент келбей калышы мүмкүн. Бирок мага ал нерсе эмес да, биздин да акырет эртең жооп бере турган күнүбүз бар. Айта турган нерсе, бул билимде бала өзү караш керек да, кандай билим жагат. Кээ бир балдар бар да, бизде азыр индивидуалдык деген түшүнүк келип атпайбы? Замандын өнүгүшү менен биздин мектептер коллективный работа эмес, индивидуалдык баланын ар бир баланын чыгармачылыгына карата, өөрчүшүнө карата биз карашыбыз керек болуп атат. Ошол тартипте кээ бир балдар бар, бирөө айтканда эмес, өзү изилдегенде жакшы түшүнгөн адамдар бар. Аларга курстун эмне кереги бар? Кереги жок. Ал бала курска келип, бирөөнөн укканда ал түшүнбөйт. Ал өзү изилденип, багыт алып окуса, түшүнө алат. Бүгүнкү күндө билим берүү агартуу министрлиги азыркы Салымбеков университети менен биргеликте бизде платформа иштеп чыгышты. ЖРТ платформасын бекер, акысыз, ал жака кирип алса болот. Тестин КЖ деген билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун өзүнүн сайты бар. Ал жака кирсеңиз сынамдык тесттери бар. Видео сабактары бар. Ошону кирип алып эле бекер нерсени көрсө болот. Бул даярдык ошол. Жок, биздикилер эмне? Акысын бирөөгө бериш керек, төлөш керек. Бирок ошол акыны төлөгөндө канчалык билим алып атат? Мына ошол маселе да бизде. Канчалык билим алгандыгын сурабаган ата-эне кайдыгерлиги бул жерде акчасын берет, баласын жөнөтөт, болду. Эмнени окуп атасың балам? Ким окутуп атат деген суроону түшүнүк жок. ЖРТ тармагында ата-энелер, кээ бир ата-энелердин түшүнүгү жок. Окуп атат да иши кылып. Даже жеринде окутууларда деле мен тамашалап көрөм, сенин ата-энең барбы? Неге сени сурабайт?
Мен может мен сага туура эмес билим берип атам. Эмне үчүн мага келип кандай билим берип атасың? Балам канчалык деңгээлде сен өзүң ушул тармакта иш алып барып көрдүңбү эле? Адиссиңби? Адискөй инсансыңбы деп мисалы суроо жараткан ата эне бүгүнкү күндө аз. Бул эмнеден кабар берет? Бул билим сапатына биздин бүгүнкү күндө ата энелердин ошол эле маалда жаштардын кайдыгерлигинен. Анан жыйыртыга жана сиздин сурооңуз өз алдынча даярданып ийгиликке жетсе болот албетте. Сөзсүз Сөзсүз түрдө эле э. курска барыш кажет эмес. Сонун. Ал эми ушул агай байкасак жерлерди кыдырып курстарда окутуп Ооба. жүрөсүз. Анан ушул айыл жергесиндеги жаштар менен шаар жергесиндеги жаштардын ортосунан бир айырмачылык байкай алдыңызбы? Айырмачылык бар эле, көп эле айырмачылык бар. Мисалы шаар жеринде кээ бир учурда эки жагынан карасак болот. Тыйын эки жагы бар. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Биринчи жаман жагын алсак, шаарда боштук аябай көп да. Мм. Иш жок. Анан бала боштуктан баягы кайдыгерликке өтүп кеткен да. Эптеп эле баягы бүгүнкү күнүм өтсө болду деп эле күндөн күндү кечирген, убакыт өткөргөн жаштарыбыз бар. Бирок ошол эле маалда жакшы жагы болсо, шаарда мүмкүнчүлүк аябай көп. Ошол эле Мгм. маалда мисалы англис тилин окуу үчүн биздин Байыгинов китапканасына барып пекер курска барып окуса болот. Мисалы talking клабтар бар, сүйлөшүү баарлашууларды жүргүзсө болот. Мисалы программалар менен алда канча алдыраак таанышса болот. Анткени борбордо жашайт. Ооба. Бирок ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланбаган жаштар көп. Ошол эле маалда айыл жерине келсек, турмуш тиричилигине байланган балдар аябай көп. Турмуш тиричилиги дегенибизде мал жандык. Сабактан чыгып барып малын сугарыш керек болот, малын жайгаш керек болот, малды эме кылыш керек. Ошону менен чогуу бизде азыр элет жерлеринде мисалы платформаларыбыз, чоң платформалар ишке кире элек да, мисалы ошол эле talking клабтар, мисалы туура онлайн форматын айтсак болот, бекер акысыз турат, бирок ошону пайдаланышпайт. Мына ошол жеринен айырмачылыгы билинет да. Шаар жеринде бирок ошол эле маалда айылдагы жакшысы тырышчаагыраак келет, өжөрөөк келишет. Мгм. Эмнеге өжөрө келет? Анткени кой мен окуйм, мен илим алайын, мен Бишкекке барышым керек, мен Бишкекте окушум керек деген алардын кандайдыр бир болсо дагы бир аз болсо максаты бар. Ал эми борбордо жашаган бала каяка барат? Бишкекке барабыз. Жок, Бишкекте жашайт өзү. Биздикилердин Бишкектегилердин көбүнчө сыртка азыр жакшы. Мисалы бир 2-3 жыл болуп калды, сыртка окуганды каалап калышты. Мисалы Ооба. Кытайга аракет кылып калышты. Туркия бурслары, мисалы Туркия бурсларына мен өзүм тапшырып атканда биз сан аз болчу да. Азыр таң калсам Кыргызстанда мисалы канчалаган адам тапшырып атат да. Бул эмнеден кабар берет? Бул жаштардын кызыгуусу. Мисалы мурун элет жерине барганда Туркия бурслары жөнүндө айтып берип, силер тапшыргыла, ушундай грант, бекер акысыз окуу мүмкүнчүлүгү бар, тапшырып көргүлө, өтүп кетсиңер, барасыңар десең, кызыгып бир эле же эки эле окуучу тапшырчу. Азыр элет жеринде 5-6-10 окуучу. Бишкек шаарында сабак берип сурасаң, 20 окуучунун ичинен 15-16сы тапшырды, күтүп атабыз деген жоопту угасың да. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген баягы сыртка окууга дагы, чет өлкөдө да окуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин аңдап, ошол нерсени түшүнүп, ошого багыт алып аткандыгын Демек кабар берет жаштарыбыздын көзү ачылып келе жатат деген десек сөз болот э. Ооба. Сонун агай, ал эми ушул эмне үчүн кээ бир окуучулар босого балдан өтпөй калат? Көпчүлүк кетирип жаткан каталар кайсылар? Көпчүлүгүнүн кетирип аткан катасы тестте даярдыктын жоктугу. Жаңы эле айтылгандай эле дисциплинасы жок, даярдыкты жакшы көрбөйт. Даярдык десе эле ойлойт, ошентип жана айтып сабактан кийин 1-2 саат отуруп коюу же болбосо мисалы бир күндө 50 тестти иштөө, жөн эле 1 А 2 Б болду жок. Алып койсо бул даярдыкка жатпайт да. Даярдык деген эмне деген сөз? Даярдык деген бир күндө 2 тест иштесең дагы, ошол 2 тесттен бирөөсү ката болсо, ошол кайра ошол тестти көчүрүп жазып дептерине. Эмне деген темадан ката кетип атат, ошибкасы мисалы тууранды сөз дегенден келди деп коелу, мисалы табыш тууранды сөз деген. Ошону билбейби? Ошону кайра интернетке кирип карап, табыш тууранды сөз, жалпы эле тууранды сөз деген эмне? Ал канчага бөлүнөт структурасында? Табыш дегенде биз эмнени карашыбыз керек? Демек мен могул жерден ката кетириптирмин деп өзүн анализ кылып, 2 тестти болсо дагы, 2 жөн эле 2 аналогия же 2 грамматикада суроону ошентип иштесе, мына жыйынтык болот. Биздин 80% жаштарыбыз антип иштебейт. Кантип иштейт? 50 суроону, 40 суроону алат, 40 мүнөттө иштейт да. 1 А, 2 Б. Бүгүн 40 суроонун 28ине туура жооп бериптир, 12си ката экен. Бүгүн кичине слабыйраак экен деп болду да. Өсүш жок. Бул анализге жатпайт. Мисалы мен даже регионго барып мугалимдерге сабак өтүп атканда, директор сабак өтүп айтам да, силер даярдоо дегенибизде мисалы бүт эле бул бир эле жыйырт эле эмес бул. Ошол эле мисалы Манастын тестин алалы. Мисалы Манастын тестине дайынданганда деле TOEFL болобу, IELTS болобу, кайсыл гана тил багытында болбосун, даярдык көргөнүбүздө биз ошентип иштегенде гана результатка жетебиз. Айтып иштей алсак результатка жетпейбиз. Мына балдарыбыздын даярдыгынын бир эле туура эмес нерсеси ушул. Экинчиси бүгүнкү күндө китеп окуу деген жок. Сөз байлыгы балдардыкы аябай чоркок, аз.
Кыргыз тилинде баардыгыбыз моюнга алышыбыз керек, көбүрөөк тапшырат балдар жыйырда тесттен. ооба. Демек, кыргыз тилинде китептерди көбүрөөк окуш керек болот. Бүгүнкү күндө биз кимди окудуң десең эле Айтматов дешет. Бирок Айтматовдун Кассандра тамгасын окуган жаштар аз. Мен бул жерде жаштар эмес, орто муунду деле айтам. Орто муун арасында Кассандра тамгасын түшүнбөгөн инсандар бар. Мисалы тоолор кулагандагынан башын баштап аягына чыкпаган окуучу бар. Бирок 11-класска турмуш ичине келгенде ал нерсени түшүнүш керек болот да. Мисалы биздикилер бүгүнкү күндө өзүбүздүн Айтматовдун эмесине түшүп, уңгусуна түшүп, ошону өйдөлөтүп кете албай, ошонун философиясын түшүнө албай жаткандыгынын дагы бир кемчилиги ушул да. А биз дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк классиканы берире коюп туралы да, биз өзүбүздүн ички классика Түгөлбай Сыдыкбековдун мисалы чыгармаларын бүгүнкү күндө окушпайт. Эмнеге? Себеби сөз ал эмес, мисалы жеңил эле китептер, баягы бар го, жеңил мотивациялык китептер. Мисалы кээде мен кызыктырып ошондойду берем. Даже ошол китепти окуганда дагы тиши өтпөгөн окуучулар болуп калат арасында. Бул эмнеден кабар берет? Бизде китеп окуунун бир нукка түшүп, калыпка түшпөгөндүгү. Бул окуучунун күнөөсү эмес бул жерде. Бул жерде жара мугалимдин күнөөсү эмес. Бул жердеги эң чоң жара бул үйдөгү ата-эненин китепке болгон кызыгуусун балада жандандырбаганы да. Эмне үчүн? Себеби азыр көп эле жерге барсаңыз, үйлөрүнө барсаңыз, телевизорунун чоңдугу бир шкафтай болуп турат, бирок ошол эле маалда үйүнөн 5 китеп таппаган үй болот. Мисалы, мен эксперимент кылып регионго чыккан сайын жаныма 2-3 китеп салып алам. Барганда бир алмаштырып, ошол үйдүн китебин окуп, кайра алмаштырып көрөйүнчү десең, мисалы 70-80% үйдөн китеп таппайсың. Тапсаң дагы баягы эски китептер, эски дегенде мен аларды чанып бөлгөн жерим жок. Баягы социалисттик партиялардын түзүлүшү, структурасы, Советтер Союзунун учурундагы бул Мировой Лев Толстой болсо мейли окуй беребиз ал нерсени. Бирок баягы структурасы, ички саясий, мисалы Лениндин окутуулары 20 томдо ошолор турат да. Аны даже ал үй бүлө өзү окуп чыккан эмес, мисалычы. А китеп окуунун өзгөчөлүгүнө келе турган болсок, китеп окуса канчалык мотивация алат? Мисалы 2021-жылы Лимон Кечи деген сайт бар. Ошол сайттан бир макала окуп калдым. Казакстандык космостук орбитага чейин барып жүргөн бир жаш окумуштуу бар экен. Анан адан энчирип алып атат, ушинтип бирөө маектешип. Анан сиздин космоско болгон сүйүүңүз качан жанданды эле деген суроону ошого берди. Анан десе, ошол казакстандык эме отуруп алып, космонавт отуруп алып жооп берип атат. Мен 7-классында дейт, дүйнөлүк классик Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасын окуп, космоско болгон сүйүүм ошондо эме болгон дейт, жаралган дейт. Ошодон мен эмне алгам дейт, стимул алгам дейт. Эми элестетиңиз, ошону эми кыргыздар макаласын которуп, кыргызчасын чыгарды, мактаган жакшы көрөсүз го, Facebook'тан толтура бөлүшүштү. Бул эмне деген сөз? Ошондой эле биз багытта азыркы жаштарга, биздин өзүбүздүн жаштарыбыз окуп, балким биздин арабыздан ошондойлор чыкмак, мисалы. Чыгышы күмөн эмес да, бул боло турган процесс, мисалы. А ошол нерселердин баарынан жок болгондугунун себеби мына китепке болгон баланын кызыгуусунун жоктугу, үйдөн китепти сүйлөшпөгөндүгү ата-эненин. Бирок баягы биз жалаң эле жаман жагын айтпайлы, жакшы жагы дагы изденип, баягы балам китеп окусун, кандай китептерди окуса болот деп сураган да ата-энелерибиз бар. Жок эмес, баягы учубуз кура эмес дегенди айткым келет да. Сонун. Ал эми агай, ушул жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо тагыраагы жыйырты бүгүнкү күндө бизнеске айланып кеткен жокпу деген суроону узаткым келип атат. Санга эмес, эмеге, сапатка эмес, санга иштеп калган учурлар көп эле. Чебегени капка ката албайбыз, аны жылтырат, сыртын жылтыраак кылып койгонубуз менен ичиндеги ийнелер бар, бир күн бир күн тешип чыга турган нерсе. Биз сапатка өтүшүбүз керек. Баягы санга эмес, сапатына иштей турган болсок, ошондо жакшы бир жыйынтык чыкмак да. Анан сиз айткандай бизнеске айландырып, мисалы, менин өзүмдүн методикамда, мисалы мен баланы бир окутуп баштаганда, 2 күн окутуп көрөм. Эгерде 2 күн үчүн аракети жок болсо, толук акчасын кайрып берип, баланы курстан чыгарып жиберем. Мен ал баланы албайм. Кайра экинчи жолу мага келип окуй албайт ал бала. Эмне үчүн? Себеп дегенде, ал баланын аракети жок болгондуктан, ал бала менен андан ары иштешкенде мен эртең жыйынтыгын чыгарып бере албайм. А мен ал баланын акысын алгандан кийин мен акысына жооп бере турган күнүм бар. Ошон үчүн менин методикам ошондой да. Бул методика баардык окуучуга жаба бербейт.
Мисалы тапшырма аткарбай келсе башка жакта билбейм, мисалы мен 700 жолу 1000 жолу жаздыртам. Бир эле сүйлөмдү 700 жолу 500 жолу 300 жолу жазган окуучуларыбыз бар да, мисалычы. Аны укканда кээ бир мугалимдер айтышы мүмкүн, не деген фашизм деши мүмкүн. Жок, бул фашизм эмес, бул жоопкерчилик балада, жоопкерчилик деген болуш керек. Анан баягы окуучулар кээ бир эмоциясын ката албай, жаштардан айтып калат: агай сиз ушинтип эле кыйнай бересиз, башка жак бизди кыйнабайт. А мен күлөм: эшикке чык, азыр таш ыргытсаң, жыйыртыга даярдагандардын башына тиет. Бар, сага конфет берип, сен тапшырма аткарбай келсең, китеп окутпасаң, сени 300 жолу жаздыртпай, урушпай, эчтеке кылбай, сенин деген эркиңе коюп даярдаган жер бар болсо, барып ошол жакта даярдан. Менин методикамда ал жок деп. 7 жылдан бери ушул методика менен иш алып барып келем. Өзүмдүн башка методикаларыбыз бар. Ошонун негизинде Кудайга шүгүр. Анан мен баланын санына эмес, сапатына мисалы караганга көбүрөөк басым жасайм. Анан бизнеске айланып кетти дегенге чындыгы бар нерсе. Баягы кыргызда сөз бар го, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деген чын да. Жакшы жооп болду. Анан агай ушул бүгүнкү күндө ушул алтын сертификат алган окуучуларга анализ жасай турган болсок, анын былтыркы жылдын эсебинен 49 окуучу орус тилдүү тапшырган экен. Алтын сертификат алгандардын катарында ал эми бирөөсү гана кыргыз тилдүү тапшырыптыр, менин билишимче. Ушул боюнча көз карашыңыз кандай? Бул боюнча көз караш бул жерден эки анча ой чыгат. Биринчиси болсо, биз ошону сунуш иретинде айтып эле жүрөбүз. Кыргыз класстардыкын өзүнчө 25ти бөлүп берсе, орус класстарда окугандардын өзүнчө 25 баланы бөлүп берсе, баягы теңбе-тең бөлүнсө депчи. Анан экинчиси, бизде окуп жана түшүнүү деген бөлүмүбүз бар. Мына ошол бөлүмдөрдөгү тексттерди дагы биз эле карап чыгууга туура келет, эксперттик топчу. Анан албетте өткөрүп жаткан борбор бул ЦОМО, билимди балдар окутуучулар борбору, булар карашат ал нерсени. Бирок эксперттик топ канчалык деңгээлде ошол нерсени котормолор келип калып атат тексттерден, анан аябай обочолонгон физикалык тексттер келип калат, илимий тексттерчи. Ал нерсеге баланын негизи реалдуу карасак, тиш өтүш керек. Өтүш милдеттүү. Анткени бала комплекс түрдө физиканы толук кандуу бүтүп атат да. Ооба. Биологиядан мына өсүмдүктөр, жаныбарлар, анатомия, адамды бүтүрүп атабыз. Тиши өтүш керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин билим сапатында ал нерсеге жете элекпиз. STEM багыты бизде алдаганча алдыга ачыла элек. Ошон үчүн мына ошол нерселер болгондугу үчүн, нюанстар болгондугу үчүн жанагындай эки анча ойлор болуп калат да. Анан биз бул үчүн жыйыртынын суроолорун жеңилдеткиле, баардыгын жеңил кылгыла дегенден да алыс болушубуз керек. Жөн эле популисттик ойдон алыс болушубуз керек да. Мисалы, эмне үчүн? Агерде биз деген анын баарын жеңил кыла турган болсок, мейли. Азыр кээ бир окуучулар жаман көрүшү мүмкүн. Мисалы мен мисалы 110дон түшүргүлө деп атпайбы? Түшүрө турган болсок, билим сапаты андан да төмөн болот да. Биз деген коом ошондо элестетиңиз, сиз үйдөн балаңыз мисалы конфет жеп атса, күнүгө конфет жеп атса, сиз балаңыздан конфетти жебе деп тыйып өйдөлөтүшүңүз керек да, башка менен алаксытышыңыз керек. Жок, сиз аны деген наоборот 3 шоколад берсеңиз, эртең 4төн бербейсиз да. Көбүрөөк жеп алсын, куссын дебейсиз да мисалы. Дал ошол сыяктуу биз деградацияга кетпешибиз керек да, биз өйдөгө прогресске кетишибиз керек. Прогресске кетишибиз үчүн талап болуш керек. Өйдө болуш керек э? Ошондо гана балада дагы стимул болот, балада дагы аракет болуп эсептелет. Өсүш болот. Анан биз 1 жылдыкын эле карабай, биз 2-3 жыл мурункуларын эле карасак болот. Кыргыз тайпаларынын эң жогоркун алган учурлар да болгон. Мисалы, учурунда эң жогорку максималдуу баллды кыргыз эмесинен. Демек, бүгүнкү күндө бизде эки сигнал болот. Биринчиси, жанагы ишти карап чыгышыбыз керек. Экиге бөлсөк, балким ошол нерсе аябай туура болуп чечим болуп чыгат. Экинчи нерсебиз болсо, бул баланын наоборот билим сапатын мектептен көтөрүшүбүз керек. Астрономия деген бар, мисалы 11-класста. Мектеп жетекчилигин айтам. Эки чейрек келет. Астрономияны мисалы 100% өткөн, 100% билген бала жок. Асманды кечкисин тургузуп 11-класс, 10-класстын өзүңүздүн индилериңиз, карындаштарыңыз, сиңдиңиз болсо сурасаңыз, саманчынын жолу кайсыл деп жылдыздарды көргөзсөңүз, билбеген окуучу 70-80% чыгат. Бул деген эми эң чоң болгон саманчынын жолун, асмандан жылдыздар карап саманчынын жолун таба албаса, бул астрономияны эмне кылып окуду деген суроо да. Эми астрономияда ошол саманчынын жолун түзүш үчүн физика эмне, лаборатория керекпи? Мисалы, азыр интернеттин заманы, технологиянын заманы, саманчынын жолу деп чыгарса, айланайын чыгарып берет да, мисалы, ошол нерсени балага түшүндүрсө, практика кылыш үчүн мисалы ошол мугалими бир күнү кечине саат 8те чогултуп, жылдыз ачык болгон учурда көргөзүп койсо деле, мисалы, мүмкүнчүлүк бар деген сөз да.
Албетте. Сөзсүз эле мамлекет сөзсүз мондай лаборатория жасап бериш керек эмес да. Мисалы мен бир жолу бир мектепке барып ушундай таң калгам. Ушунчалык чыгармачыл экен мына физик мугалимдин. Мен өзүм тилчимин, бирок физик мугалимге аябай баа бергенмин. Бизде лаборатория бар физика, бирок баягы Советтер Союзунда боюнча турат да, көп Ооба. мектептерде. Лабораториялар улам жаңыланып, практика жүзү көргөзсө керек. Эми ал кабинетин физика кабинети физика боюнча калды да. Бүттүгүн жылдыздардын системасы, жайгашкан системасы менен патологиянын баарын жасап коюптур. Өзү эле. Ага эмне кетти десем, жанагы эле телевизордун эмени алгандагы эле ак пенопласттан эле жакшынакай кылышып үстүн фольга менен ороп эле жылдыздардын саманчынын жолун жайгашышын, бунукун, топ жылдыздардыкын бүт жылдыздар, чолпон жылдызынын баардыгын, күн системасында жылдыздардын баардыгын эмесине патологуна жармаштырып койгон. Эми бала отурганда элестетиңиз, карайсың да, айла баары патологду окуучу болгонсуз карайсыз. Анан жазылып турат, чолпон деген могунун жанында бул жылдыз экен деп, бала уже практика жүздө көз менен көрүп, ынанымдуу болуп атат деген сөз да мына. Чыгармачылыктын өнүгүшү ушул жерде жатат да. Ошон үчүн ошол нерсесин өнүктүрүшүбүз керек. Мугалимдер дагы чыгармачылыкка көбүрөөк басым жасап, ошол менен чогуу химия мисалы элемент систем багытында лабораторияларды айтабыз. Биз деген химиялык элементтерди могул элемент менен могуну кошсо момундай болот деп научный менен түшүндүрөбүз. Айланайын. Кыргыз химия деген термин чыкканга чейин, бизге келгенге чейин эле билген. Далил десеңиз, биздикилердин жүндөн кийизди жасагандагы химиялык реакцияны алсак болот мисалы. Эмне үчүн жүн чатышып кетпейт? Эмне үчүн жүнүбүз мисалы эме болуп кетпейт? Себеби эмне үчүн? Анткени ал жерде химиянын элементтерин түшүнгөндүгү үчүн, мисалы жана самындап аны экөөнү жармаштырып ысык суу куюп аны кайра баттагандагысы мисалы. Боекко салуу химиялык реакция эмеспи мисалы? Чөптөн боекту алганды билген кыргыз Манас эпосунда келет мисалы. Чөптөн боекту алган билген кыргыз бул химиялык элемент. Туура биз ал маалда химиялык элемент катары биз эки реакциянын атын айткан эмеспиз, бирок биз ошол нерсени билгенбиз да. Бүгүнкү күндө айылда жүн чыкпайбы 1 килограмм? Ошону реакцияны жүргүзүүнү көргөзүп берип койсо, кол менен кармап, могуну сууга салып, могу боекко салганда могу реакция жүрүп атат, могу болгондо могу реакция жүрөт деп көргөзүп берип койгонго мисалы жетпейби, жетет болот мүмкүнчө. Демек, мугалимдер дагы окуучуну кызыктыра билиш керек деген ойду айткыңыз келип атат, Сонун чоң рахмат. Ал эми ушул агай, кайрадан биз жыйыртага кайтып келсек, ушул окуп түшүнүү бөлүмүнө. Эң негизги окуучулардын айтымы боюнча жыйыртыдагы эң бир оор, кыйын бир бөлүм болуп эсептелинет экен. Ушул бөлүмдөн кантип биз жогорку упай алсак болот? Жогорку упай алууда убакытты туура пайдаланыш керек. Жалпы жонунан бизде 4 текст келет. Биринчи текст боюнча 10 суроо келет, экинчи текст боюнча 10, үчүнчү текст болсо бул 2 үзүндүдөн турат, 2 текст болот дагы, анан ал боюнча 10 суроо келет. Убакытты бөлүүдө биринчи текстке мен дайыма айтып келем, 15 мүнөт бөлүш керек бала, анткени бул жерде баланын эмнеси баягы башында текст жок, азыркы маалда өтө чарчаңкы эмес маалы. 15 мүнөттүн ичинде бала ошол биринчи суроону өзүн окуп, 4 вариантта эмес суроону өзүн эле окуп, анан текстти толук кандай окуп чыгыш керек. Көп окуучулар бар, суроону окуп аттан ошонун жообун издеп жүрө берет да. Ал убакыттан туруп коет. Анан биринчи текстке 15 мүнөт бөлүп, 15 мүнөттүн ичинде текстти да окуп, 10 суроого да жооп берип белгилеп коюш керек болот. Ал эми экинчи бөлүмүбүз, экинчи текстке болсо 20 мүнөт бөлүш керек болот. Болжолдуу да. Эмне үчүн? Анткени кош текст эмес, бул экинчи текстибиз деле ошондой эле биринчи текстте эле болот. Анан ага эмне үчүн 20 мүнөт? Анткени баланын башында уже бир текст бар. Кичине башы чарчаңкы болушу мүмкүн, структуралык уже физический жактан да чарчашы мүмкүн. Ошон үчүн биз 20 мүнөт бөлүүгө аракет кылышыбыз. Үчүнчү текст кош текст болгон үчүн буга 25 мүнөт. Ошондо 60 мүнөттүн ичинде туура белгилеп чыгабыз. Анан окуп жана түшүнүүдөгү эң чоң лайфхак, эң чоң нерсе бул баланын китеп окуусу, концентрациясын бир жерге кое билүүсү, түшүнгөнүн ал жерден жөн гана сурайт, ошол нерсени айтып берүүбүз. Ушул нерселерди ишке ашырса, жакшы жыйынтыкка жетет. Бунун бир сыйкыры жок, мисалы бир бирөө бир теке кылып бир таблетка берсең укмуш умный болуп кетет, жооп берет деген нерседен алыс болушубуз керек. Ал эми ушул агай негизи эле бизде айтып калат эмеспи, ушул жалпы республикалык тестирлөөдө ушул адамдын, окуучунун 11 жылдык билимин бир эле тест менен баалап коюшу бул акыйкатсыз, адилетсиз деген сыяктуу коомдо бир пикирлер да жүрөт да, калыптанып. Ал эми ушул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Балким ошол күнү балада бир кандайдыр бир ситуация же болбосо ооруп калган учурда кездеши мүмкүн. Анан ошол бир тест менен анын тагдыры чечилип калганы же болбосо дагы бир башка бир учур болуп калганы сиздин көз карашыңыз боюнча адилеттүүбү же адилетсизби? Кандай ойлойсуз? Эгерде адам укуктарына келе турган болсок деле, башка кыла турган болсок деле, азыр бизде жакшы болуп калды. 2 жылдан бери бала эгерде жыйырта тестин тапшырып, ошол балдан өтпөй калса, кайра кышкы менен тапшырып, кайра университетке тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар. Мында баса
белгилешибиз керек. Балдар дагы ошол нерсени түшүнүш керек. Анан экинчи сиз айтып аткан нерсе коркуу сезими. Коркунуч сезимин жок кылууга бала милдеттүү. Мгм. Биз азыр тестте коркуп калышы мүмкүн деп тестти жок кылсак деле, бала эртең жашоодо коркунуч пайда болбойбу башка. Университетке барганда мисалы экзамен, сынактар болбойбу? Болот да. Кайра Албетте. эле ошого кептелип атпайлыбы? Анан сынактарда деле мисалы сиз деле студент болгонуңузда сынактарда бүгүн деген кой бунун деген башы сынып ооруп атыптыр, бул деген 3 күндөн кийин тапшырсын, сен бүгүн келип, могул кабинет менен таанышып, партаны жыттап көрүп, суроолорду окуп көр, анан даяр болбосоң эртең кел деген түшүнүк жок да бул жашоодо. Же жашоодо эртең бир чоң бир чечим чыгарыш керек болуп, өзүнүн карьерасын чечим чыгара турган күн келгенде мен кускум келип атат деп эртең чыгарам дебеш керек. Ал бала ошол күнү ошол чечимди чыгарыш керек. Биздин дагы тест өтө оор эмес. Мисалы, Кытай эл республикасын караңыз, тесттин оордун мисалы. Корея мамлекетин караңыз, кандай? Ооба. Алар дагы Туркия мамлекетин караңыз, алыс кетпейли, мисалы, коңшу өзүбүз менен эме. Мисалы, Туркияда Стамбулда окуган бала Ооба. мектепти бүткөндө жогорку баллды ала албаса, ал Стамбулда окуй албайт, мисалы, сиз деле билсеңиз керек. Ал каяка тапшыра алат? Ал барып определенный аймак бар, ошол аймакка гана барып тапшыра алат. Эмне үчүн? Анткени бөлүп койгон по регионам. Трайбализмди жок кылуу максатында. Мен ушундай сунуштап келем. Биз баягы түндүк түштүк деп бөлүнбөшүбүз үчүн, баардыгы Бишкекке агылбашы үчүн Ооба. 63төн ашык университет бар дейт, ошол университеттин баардыгына агылып Бишкекке келбеш үчүн биз аймактарга бөлүшүбүз керек. Мисалы, Бишкекте окуп атам мен, эртең 110 балл алдым. Мен Бишкекте бир да университет мени кабыл ала албайт 110 балл менен. Мени ким кабыл ала алат? Аймактардагы университеттер кабыл алат. Мен Бишкекте үй бүлөм ушул жакта болсо да мен ошол жака окушум керек. А мен аяка барып окуй турган болсом, ата бабам бизде кыргызча сөз бар, ата бабам баспаган жер дейт. Ошо ата бабам басып барбаган жерге барып мен окусам, эмне болот мен? Мен экономикасына салым кошомбу, кошпоймбу? Кошом. Деги эле магазинге барып бир нерсе алып жейм. Кечине чыгып сүйлөшүп паркында басам. Мисалы да, ошол аймакка болгон сүйүүм жанданат. Ал эл менен камыр жумур журулушам мисалы. Эмне болот? Трайбализмди жок кылсак болот ушу. Экинчиден, балдар Бишкекке эмне десе, эптеп 110 өтсөм Бишкекке барам деген түшүнүктөн да арылат мисалы. А бизде ошондой да жок да, ошон үчүн биз шүгүрдөшүбүз керек. Азыр 110дон өттүңбү? Добро пожаловать Бишкек, кош келиңиз Бишкек болуп атпайбы? Мындайча алганда чорс тилинде алганыбызда. Ошон үчүн жыйыртыныкын эмне кылышыбыз керек? Баягы өтө деле оор деп кабыл албашыбыз керек да, жеңил. Баардык нерсени жашоодо жеңил кабыл алсак, жакшы жеңил эле өтө турган процесс. Ушул идеяңыз мага өзгөчө жакты да, балким ошондо да бир окуучуларда алдыга умтулуу, өсүш болмокпу деген ой менде да калыптанып калды чындыгында. Анан дагы бир сурагым келген, ушул кесип тандоо боюнча айтып берсеңиз, кантип жаштар туура кесип тандай алат? Бизде кесип тандоо десе эле, азыр 11 класс бүтүрүүчү иш алып барам, анан баягы улуу муундардан, ортоңку муундан же болбосо мисалы өзүнө ийгиликке жеткен адамдан ушинтип эле ситтеп эле сурап, кесип кантип танда десе, жүрөгүң каалаганды ук дейт го. Кудай, Ооба. жүрөк баарын кылгысы келет. Бир күн эшикке чыгып, жамгырда баскысы келет, бирок же болбосо бир күн азыр мен ушул жерден туруп басып кетсем, сиз эмне басып кеттиңиз десе, мен жүрөгүм каалаа деп кетип калсам болбойт да мисалы. Ооба. Жүрөк каалаган нерсени акылга салыш керек болобуз. Анан акылды менен чечимди чыгарышыбыз керек болот. Акыл ошол маалда быштыбы, бышкан жокпу, маселен ушул жерде. Кесип тандоодо бизде азыркы күндө 70% жыйыртын тестин тапшыр, көрөбүз ошонун жыйынтыгына жарашат, окуйсуң да дегенди айтат. Ооба. Бул нерсе аябай оор нерсе. Ата энелер чогулушунда ар бир аймакка барган сайын ата энелер чогулушун кылып айтам. Баласы башка кесипти айтат, ата энеси башканы айткан балдар көп. Бул эмнеден кабар берет? Үйдө ата эне менен бала отуруп алып, алдын ала кайсыл кесипке барарын, кандай экендигин сүйлөшпөгөндөгүбүз. Мына Кытайга барганда таң калдым. 2-3 классынын окуучуларына кирип Кытайдан үйдө тургузулуп сурасаңыз айтат экен кайсы кесипке барарын, кайсыл университетке барарын Кытайдан, Кытайга окубаса дүйнөнүн кайсы университетине барып тапшырарын билет экен бала. 2-3 класстын баласы. 2-3 класс. Эми сиз биздин 11 класстын баласына барып, кайсы жакка тапшырайын деп атасың десең, ой, чын көрөм да. Эми ордун жыйынтыгын көрөлүчү. Ошого жараша тапшырам да дегенди берет. Кул жейм дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту, бирок ошого аракет кылышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндөгү азыркы окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 2045-жылы бүгүнкү күндөгү кесиптердин 45% жок болот экен.
деген сөз болуп атат мисалы. Демек азыркы биздин рыноктогу 45% баягы 45-жылы 45-50%на жакын кесип жок болуп атат. 49%. Элестетиңиз 49% жок боло турган болсо балдарды биз азыркы балдарыбыз ашып кетсе эртең 35-40ка чыккан мал болот да. Ооба. Жумушсуздук кризисине келиши мүмкүн. Демек биз технологияларды, IT багытын ар бирибиз үйдөн үйрөнүшүбүз керек деген сөз. Биз азыр кипке болуп бир эмеден экинчи бөлүккө өткөндү билишибиз керек. Мисалы мындан 20 жыл мурун резюмесине 15 жыл мурун резюмесине мынтип кошчу. Компьютерде Word'ду колдонгонду билем дегенди жазчу. Резюмесине. Ооба. Сөзсүз жазып кошучу. Компьютерди колдонгонду билем. Бүгүнкү күндө компьютерди колдонгонду билем деп резюмеге кошуу бул өзү уят сөз. Неге? Анткени биз ал маалдан өттүк да. Азыр Word'ду колдонуп жазсам, мисалы күлөт. Любой адам күлөт. Неге? Анткени бул коомдун талабы болуп калды да. Эми эмне менен интеллект менен иштөө, искусственный интеллект менен иштөө азыр ар бирибиздин да ошондой талабыбыз. Дагы бир 10 жыл, 15 жылдан кийин биз аны мен ушуну билем деп сыймыктана турган мезгилден өтүп кетебиз да биз. Ошол маалда калып калчулар боло турган болсо, калып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн ошол нерседен этият болушубуз керек дагы. Дүйнө кайсыл жака ооп баратат, ошол нерсеге сара эсеп салышыбыз керек. Анан көп учурда бизде кесип тандоодо ата эненин кыялы деген түшүнүк да бар да. Ата эне өзүнүн кичинекейинде бир доктур болгусу келген дагы анан балдарын карайт да, бирөөсү тыңдуу, алдуураак болсо ошону сен доктур болосуң, сен доктур болосуң деп аны кичинекейинен баштап психологический манипуляция кылып баштайт. А баланын каалоосунда ал доктур болгусу келбейт. Анан ал элестетиңиз эртең мыкты доктур болочу, боло албайт. Эртең ошол 6 жыл, 7 жыл окуп бүтүп алып жумуш жок деп айткандардын 80% ушул да. Мугалимди бүтүп алып деле жумуш жок деген адам көп го мисалы. Экономиканы деле бүтүп алып, экономистти бүтүп алып деле жумуш жок дейт. Эмнеге? Анткени ал өзүнүн тандоосу, каалоосу эмес. Эгер адамдын өзүнүн каалоосу болсо, эгерде өзүнүн кесибин сүйсө, кесипкөй инсан болсо, анда ал ийгиликке бат эле жетет да мисалы. Баарыбыз билет. Мен балдарга айтам, жан дүйнөң мисалы өзүңдүн каалооңдо, акылыңда мисалы чачкырткыч болгуң келип атабы? Бол, эмнеге жашырынасың сен анда? Бизде ошодон уят көрөт мисалы. Эмнеге? А болбосо мына айымдар, сиздер профессионал адамга чачыңа ырттырыш үчүн очередке туруп, акысын кымбат болсо да барып атпайсыңарбы? Мисалы, эмнеге? Анткени болбосо могул жерге чыксаңыз азыр чачтыраш деген толуп тура. Любойуна кирбейсиздер. Эмнеге? Анткени профессионал адамды издейсиздер. А профессионал деген ким? Ошол кесипти сүйгөн адам. Значит, адамдын өзүнүн сүйүүсү кайсыга болуп атат? Ашпозчу болгусу келген бала бар жан дүйнөсүндө, бирок 11-классты бүтүп алып ашпозчу болосуң деп үйдөгүлөр манипуляция кылып, аны экономист кылып коет. Ал экономист болуп эртең кыйратып иш алып бара албайт. Анын жан дүйнөсүндө мисалы эмне? Ашпозчу болгусу келиши мүмкүн мисалы. А сөзсүз эле биз ашпозчу болуп дүйнөгө атага чыккан адамдар жокпу? Толуп турат. Ошон үчүн кесип тандоодо баягы баланын каалоосу дагы эмнеге көңүл бурулуп атат, мына ошого дагы. Бирок ошол эле маалда азыр ашпозчу болсоң дагы, медик боло турган болсоң дагы, педагог боло турган болсоң дагы, инженер боло турган болсоң дагы, замандын талабы бул искусственный интеллект менен иш алып баруу. Ошону түшүнүү жана ошону билүү керек. Мугалим мисалы биз мурун фразеологизм болобу, мисалы эртөштүк эпосун түшүндүрүүдө биз аны көркөмдөп айтып берчүбүз мисалы. Азыр айтып бериштин кажети жок. Искусственный интеллектке сүрөтүн, образын салсаң, ал чыгарып берет. Бала деген анын баарын угуп отурганча көргөзүп койсоң, бала ошол элесте сактап калат. Мына колдонушубуз керек. Неге колдонбошубуз керек? Деген сөз да мисалы. Мурун деген баарын доскага жазып, мисалы кыргыз тилчи темасын баарын жазып, аны кайра өчүрүп, кайра балдар жазып бүттүңөр деп сураганча убакыт кетчү 45 мүнөттүн ичинде. А бүгүнкү күндө заман талабына ылайык ар биринде мисалы эмне бар? Интерактивный доска бар. Ошол менен эле пайдаланып биз эмнени презентацияларын жасап койсо, мисалы ошол эле этичти доскага жазып отурганча, этичти ачып теманы түшүндүрүп, жазгыла деп кийинки өтүп кетсе, даяр нерсе болуп атат да мисалы. Арканы карап алып мугалим бүгүнкү күндө жашыш кажет эмес мисалы. Эгерде ошол нерсени туура пайдаланганын билген мугалим болсо. Салам айтып атасың, тынч отуруп жатып карай аласың. Аркада сабак жазып отурсаң, өзүң ошону кайра өчүрүп убакыт деген нерседен да мисалы көрдүңүзбү? Демек медицина деле ошол багытта кетип барат. Баардык багытта. Ошон үчүн дүйнөнүн алдыга тенденциясы өсүп атабы? Демек биз да ошол багытка кадам ташташыбыз керек. Анан бизде IT десе азыр айтчиге баары эле тапшырып атат, эртең жумуш жок калбайбы деп атпайбы? Жумуш биз 7 миллион кыргыз элинин баардыгы айтчиник болсок дагы дүйнөдө IT багытына эмне суроо талап жогору. Баары бир ал нерсе керек. А сен сөзсүз эле IT десе эле тим эле компьютерде эле отуруп эмес да, сен башка кесипте эле электенсең болот. Ошол менен чоң сен өзүңдүн кесибиңе шайкеш келтиришиң керек. Бара мисалы жок болот, көрөсүң го мисалы
Азыр дүйнөлүк билим берүүнүн стандартында индивидуалдык билим берүүгө өтүп кетишти уже. Мурун билесиз офлайн болчу. Коронавирустан кийин онлайн деген платформалар чыкты. Мисалы, жеке үйдө отуруп эле окутуу, жеке үйдө эле отуруп университетти бүтүрүү деген түшүнүктөр келип атат. Эми индивиддик түшүнүккө өтүп атабыз. Индивиддик деген индивидуалдык бир багыттагы, мисалы караган өлкөлөр бар да азырчы. Эми бул бизге келбейт дегенден алыс болушубуз керек да. Дүйнөнүн өсүшү менен келип калышы мүмкүн. Ага кантип даярданабыз? Ага дүйнөнүн талабы менен чогуу даярданып өтүшүбүз керек. Баягы эски маалымат менен отуруп же эски түшүнүк менен эле калбаганга аракет кылышыбыз керек болот. Ушул акыркы суроолорумдан узатайын. Анда ушул байкап көрсөк, кээ бир жаштарыбыз кесип тандабай университет тандайт да. Ооба. Анан ушул боюнча көз карашыңыз кандай? Негизи ошо кесипти тандаганда кесиптин кайсыл, мисалы кээ бир университеттер бар Кыргызстанда деле. Университет өзү жакшы эмес, жалпычы. Бирок ошол именно ошол факультети күчтүү. Сиз айткандай ошондойду тандаш керек да. Азыр бардык бизде мүмкүнчүлүк ушундай сонун, азыр 60ка жакын университеттин баарынын сайтына кирсең, кайсыл профессор, канча профессор бар, канча доктор наука бар, кайсыл канча доцент бар, бардыгы жазылуу, кайсыл илимден защита кылган, эмне илимге салым кошкон бардыгын көрүп чыкса болот. Биздикилер ошого карайт деп ойлойсузбу? Жок. Атына Атына карайт. Тетиги университеттен тигил чыгып жакшы болуп кетиптир, ал дагы мына подкаст алып атат, давай ошого бар тапшыр деп мисалы. Бакыт ушинтип берет да. Жок, ал анын баланын жөнүндө ШГКка барат мисалы. Ошон үчүн менин өзүмдүн көз карашымда университетте карабашыбыз керек. Биз ошол университеттин факультетиндеги күчтүү профессионал инсандардын бар болгондугу болуп, системасы жакшы түзүлгөн болсо, университеттин өзүнүн жалпы өзөгүнүн система, анда жакшы бир жыйынтыкка жете алабыз. Эгерде жалпы системаны карап коюшубуз керек албетте. Эгерде системанын өзү жакшы болбой турган болсо, структурасы системаныкы туура эмес боло турган болсо, анда биз аны дагы карап чыгууга туура келет. Мисалы, замандын талабы ошол болуп атпайбы? Мисалы, азыр 4 жыл бүтүп алып, 4 жыл бою мисалы практика кылбай, эч нерсе кылбай, жалаң теориялык билим алып туруп университетти бүтүп барсаң бир жерге, сенин практикаңды сурайт да, мисалы. Бүт эле жерде. Канча жыл иштедиң деген суроо берет. Эмес өткөнүңүз, ал кантип иштейт? Бизге айтишниктерди отургузуп алып азыр 4 жыл окуткан кереги жок да аларды. 1 жыл, 2 жылдан кийин азыр политех инкубаторлорду ачып атат. Өзүнүн ичинен платформалар ачып, заказдарды алып кабыл алып атат. Мисалы, жеке менчик университеттердин баары ошондой кылышып атат. Ошондойго өтүшүбүз керек да биз. Анткени 2-3 курстан баштап стабилдүү иш менен да камсыз кылууну уже көздөшүбүз керек да. Кантип камсыз кылабыз? Дүйнөлүк талап. Университеттерге болгондо талап. Качан талап күчөйт? Конкуренция чоң болгондо күчөйт. Анан элдин талабы күчүп болсо. Могул профессор ушул жерде экен, могул илимден доктор ушул жерде иштейт экен, мен ушул жака барып тапшырышым керек, ушул жерде окушум керек деп мисалы. Мен өзүм деле магистратурам дипломатиялык академияда ошон үчүн окудум да. Жеке өзүмө практикама келе турган болсом, издеп жүрүп, себеби эл укукту мен именно бир 2-3 эми адамдардын атын айтпай эле коеюн, анткени таарынып калышы мүмкүн башка мугалимдерибиз. Ошол 3-4 профессордун ошол жерде иш алып баргандыгы үчүн ошол жерге барып мен ошолордун лекциясына катышып, магистрлык даражамды ошол жактан жактагым келди, дипломду ошол жактан жазгым келди. Эмнеге? Анткени ошол илимди ошол профессионал инсандардын колунан алгым келди. Балким ал профессор башка жакта иштесе, мен башка университетке бармакмын деген сөз. Сонун агай. Анда ушул эфирибиздин бүтөрүнө дагы саналуу гана мүнөттөр калган экен. Анда сизге жалпы эркин микрофон узатсак. Чоң рахмат. Биринчиден баягы алтынды бөлүшсөң азаят, билимди бөлүшсөң көбөйөт дейт го. Сиздер ушинтип чакырып, куттуу студияңыздарга эртең ушул нерседен баягы 2 адам болобу, 1 адам болобу негизи эле бир таасир алып, багытына ушул маегибизден бир эле адамдын жашоосунда, тагдырында бир жакшы жагынан угуна бөлө алсак, бул эң чоң бир жемиш болуп эсептелет. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми жалпы ушул бүтүрүүчүлөргө, жалпы ушул ЖРТ тапшыруучуларга, негизи эле жаштарга кайрыла турган нерсем, кыргызда бир жакшы сөз бар, максат менен соккон жүрөк бакыт менен өмүр сүрөт дейт да. Максатыбыз бийик болсун, кайсыл гана максат болбосун, ошол максатка бет алып, күжүр менен эмгек кылсак, Кудайым буйрса, жакшы бир жыйынтыктарга жете алабыз. Тынбай эмгек, анан эмгектен чогуу дагы илим билим алышыбыз керек. Бирок канчалаган жонуна илим билимди көтөргөн айбан жаныбарларды көрдүк десек болот. Дүйнөдөн мен адамдардын аттарын айтыштын кажети жок. Дүйнөдө канчалаган илимдүү билимдүү адамдар бар, бирок алган билим илимин дүйнөдөгү адамдардын
залакасын тийгизе турган нерселерди ойлоп чыгарган адамдар бар да. Демек бизде илимден дагы эң чоң нерсе бул тарбия таалим деген нерсе бар. Адамдык эң чоң сапатыбыз тарбия таалимди жоготпошубуз керек. Уңгубуз кыргыздын өзөгүн кармаганга аракет кылышыбыз керек. Түбүбүздүн нукуралыгыбызды, салттуулугубузду, өзүбүз түпкүбүздү көтөрүп, тарыхыбызды таанып биле алсак, ошондо гана андан аркы келечегибизге чоң урпактарга баягы жыйынтык көрсөтүп бере алабыз. Куру патриот болуштун кажети жок. Көп бир манас эпосунда келет. Мисалы бул канча тил билсең ошончо дил билесиң дейт. Тил үйрөнгүлө, илим билим алгыла. Тил үйрөнсөк өзүбүзгө жакшы. Себеп дегенде биз кыргыз тили менен эле же болбосо жалгыз эле кыргыз тилин билип алып эле мен кыргызмын деп башка чет өлкөгө барып алып кыйкырганда же болбосо биздин машинабызга ошол жерге Кыргызстан флагын илип коюу менен, желегин илип коюу менен же желбиреп флешмобко чыгып коюу менен биз кыргыздын патриоттуулугун, кыргыз тилин дүйнөгө тааныта албайбыз. Дүйнөгө таанытышыбыз үчүн биз ал тилди үйрөнүшүбүз керек өзүбүз дагы. Анан ошолордун тилинде аларга кыргыз тилин таңуулап, кыргыз тилин түшүндүрүп айта алсак, мына биздин чоң жетишкендигибиз ошол болот. Ошон үчүн айта турган нерсем, илим билим алалы. Куранда деле икро деп келет, биринчи оку деп келет. Эгерде оку жаман боло турган болсо, Куран икро деп түшпөйт болчу Куран. Ошон үчүн илим билимден эч качан талбайлы, илим билим алып, жакшы бир жыйынтыктарга жеткиле. Мен ийгиликке жеттим, мени жеткен чегим дегенден алысмын. Биздин дагы өсө турган, өнүгө турган, илим билим ала турган, ар бир инсандан ала турган инсайтыбыз бар. Ошол нерселерди алып, дагы чогорулай берели. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Ооба, сүйүктүү угармандар, бул жалын подкастыбыздын кезектеги чыгарылышы болду. Сиздер менен кызматыңыздарда мен Инжара Жээнбекова болдум жана бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын коногу ОРТга даярдоочу эксперт Нуркалый Масалбеков мырза болду. Кийинки чыгарылыштардан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.